Тагдыр ушундай экен да, Кудай Таала биз эмнеге керек экендигибиз жана миссиябызды ишара кылып көрсөтөт экен. Ошону сезе билгенде өзүбүз тапкан болот экенбиз. Асыл зат айымдар коомун түзүүгө, аны дегеле айымдарды топтогонго кандай кыйынчылыктар болду? Саясатчы болуп жүрүп, юрист катары иштедим. Себеби адамдын укугун билиш керек экен. Сиздин үй бүлөдө Нургыз айым кандай эне? Бактылууларга караганда бактысыздар көбүрөөк, ийгиликтүүлүккө караганда ийгиликсиздер көбүрөөктөй сезилет. Бизде эркиндик десе каалаганым кылам, хаосту түшүнөт, же максатсыз жашоону түшүнөт. Менин ийгиликке жетүүгө кылган мотивация бул апамдын сөзү. Өзүбүз каалаган айым болуш үчүн, өзүбүздүн максатыбызга жетиш үчүн кандай өзгөрүүлөрдөн башташыбыз керек? Балдарыңызга дагы атайын бир койгон талаптарыңыз барбы? Силер дагы 9 секунд мынча сакташыңар керек деп. Ошол аркылуу ар бир аял жаркырап жашасын деген урагым менен чыгып калдык. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Yıldız Time YouTube каналыбыздын катталуучулары? Эгерде биздин YouTube каналыбызга каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталыңыздар. Себеби дегенде ал жакта биздин кызыктуу коноктор менен өзгөчө бир маектерибиз болмокчу. Андыктан баарыңыздардын катталышыңыздарды жана ошондой эле ой пикирлериңиздерди калтырышыңыздарды күтөбүз. Сиздер менен мен Махабат Талантбек болмокчумун. Бүгүнкү маек берүүбүздү кайрадан баштаганы турабыз. Бүгүн бизде конокто Асыл зат айымдар коомунун төрайымы, филология илимдеринин кандидаты, журналист, коомдук ишмер Нургыз Кадырбек кызы келип отурат. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Сонун. Эң сонун. Азыркы учурда дегеле социалдык тармактар, интернет желеси бардык жакта актуалдуу эмеспи? Сиздин үй бүлө боюнча, балдарды тарбиялоо боюнча, анын ичинен кайнене менен келиндин ортосундагы мамилелер боюнча көптөгөн өзүңүздүн сабактарыңызды көрүп келебиз. Айтсаңыз, эмне себептен бул үй бүлө маселесин тандап алдыңыз? Тагдыр ушундай экен да, Кудай Таала биз эмнеге керек экендигибиз жана миссиябызды ишара кылып көрсөтөт экен. Ошону сезе билгенде өзүбүз тапкан болот экенбиз. Мен мисалы мугалимдигим журналистикага алып келди. Журналисттигим саясатка алып келди. Саясатчы болуп жүрүп, юрист катары иштедим. Себеби адамдын укугун билиш керек экен. Анан ошонун баары мага дегеле мамлекетте бардык нерсе жөнгө салыш үчүн үй бүлө институту болуш керек экендигин түшүндүрдү. Себеби мамлекеттик кызматта жүргөнүмдө, күнүндө жана юрист катары иштегенимде 3-4 аял менен сүйлөшчүмүн да. Карап отурган ар бир аялдын бактылуулугу жана өзүнүн тапмагы бул үй бүлөдөгү аялдын бактылуулугу баланы да күйөөнү да бактылуу кыла турганын түшүндүк. Анан ушуга алыбыздын жетишинче жакшы илимдүү аялдардын жана ошондой эле тажрыйбалуу апалардын, кыргыз наркын, традициялуу динибиздин жана психологиябыздын негизинде бар мамилелерди берүүгө аракет кылалы. Ошол аркылуу ар бир аял жаркырап жашасын деген урагым менен чыгып калдык. Бүгүнкү күндө негизи сан эмес, сапат маанилүү. Мен өтө көп кишилерди ала бербейм. 10 миңдей киши биздин сабактардын угуучусу жана таасирлер сонун. Бир 200дөй кишиге жеке кабыл алууга болдук. Үй бүлөсүн сактап калууга себепкер болгондор 80%. Эң сонун. Анан айтсаңыз дегеле Асыл зат айымдар коомун түзүүгө, аны дегеле айымдарды топтогонго кандай кыйынчылыктар болду? Айымдарды дегеле айым катары өзүн сездириш үчүн кандай аракеттер кылынды дейинчи? Куттуу 7-каналдын студиясында турабыз. Мен 7-каналга 2015-17 жылдары ош өкүлчүлүгүнүн жетекчиси болуп иштегем. Ошол жерде жүргөндө ыйлаган, жардам колун сунган, мени түшүнөт, колдойт деген аялдар, ошо жалпы эле жарандар, анын ичинде көбүрөөк аялдар бизге көбүрөөк келчү. Ошол жерден булардын аялдардын тилектештиги керек экен, буларга укуктук маданияттын жогорулугу керек экен, буларга бир консультация керек экен, буларга медициналык кароо, жеткирүү, психологиялык бир бири-бирибизге тилектештик керек экен деген нерсе мени көдөнүм оюп туруп алды да. Мен 2015-жылы дал ушул каналда иштеп жүргөндө бул коомду түптөгөм. Анан аябай көп сеңгир деп элдин баарын киргизе берсе болот. Бирок андай эмес, катарыбызда өтө көп эмес, бирок чындап иштейм деген жамааттар бар. Бирок биздин Асыл зат айымдар коомунун башка айымдар коомунан айырмачылыгы биз тилектештикти кылабыз. Мейли менин сабагымда мендей сабак өткөн башка аял болсо, мен платформа берүүгө даярмын. Мен сыяктуу башка айымдар менен болсо, тилектештикте биргеликте кайсыл айымдар коому бизди чакырса, ал айым үчүн пайдалуу иш-чара болсо, биз акысыз бекер убактыбыздарды барып беребиз. Биздин артыкчылыгыбыз жана зарылдыгыбыз ушунда деп эсептейбиз. Мен башка айымдар коомундагы жетекчилердин көп да бизде конгресс деген бар, башка деген бар, мусулман айымдар деген баарысын тилектештикке чакырат элем. Себеби эмне миссия менен чыктым? Мен аялдардын көйгөйүн чечүүгө себепкер болуп, пайдалуу болоюн дей турган болсоң, анда башка аялдар тууралуу иштеп аткан коомдор менен тилектеш болууга жана алардын жакшы жагын табууга милдеттүүбүз.
Эң сонун азыркы учурда деги эле заманыбыздын алмашканы, замандын өзгөргөнү менен адамдардын, айымдардын, кыздардын дагы акыл эси өзгөрүп, ой жүгүртүүлөрү өзгөрүп, замандын талабына жараша өзгөрүп жатпайбы? Анан деги эле азыркы учурда айым деген кандай болуш керек? Кыргыздын кызы кандай болуш керек? Негизи адамдын табияты дайым өзгөрбөгөн баалуулуктардан жана замангын агымына байланыштуу өзгөртүлүшчөн өнүктүрүлүшү керек болгон табияттан турат. Ошол оңуттан алып караганда замандан заман өтүп жер үстүндө кыргыз эли, адам, аял жашап турганда аялдын өзгөрбөй турган табияттары бар. Бул эне болуу, эне катары өзүн өнүктүрүү, үй бүлөлүк институтту сактоого болгон салым, бала тарбиялоо жана ошондой эле башка аялдар менен коммуникациялык функцияны аткаруу. Бирок ошол эле мезгилде заманбап болуунун зарылчылыгы эмне дей турган болсо, бүгүнкү Z муундагы балдарга кантип менин сөзүм кызыктуу жана смартфондон артыгыраак болот дегенге өнүгүп турууга жана өзүн ар тараптуу алдыга жылдырууга милдеттүү биринчиси. Экинчиси, бүгүнкү күндө интернеттин жана ошондой эле могул смартфондун 1 секундта дүйнөгө тароо мүмкүнчүлүгүн эсепке алганда, анда биз мырзаларды дагы бизге суктанган, бизди урматтаган, бизге баа берген, биз үчүн керек болсо өмүрүн башын арнаган абалда болуш үчүн жана ошол нерсеге жетиш үчүн шыктандыра ала турган жана дем бере ала турган деңгээлде болушубуз керек. Ал бүгүнкү күндөгү ошол эле психология, ошол эле сезимдер, ошол эле бул дүйнөлүк илимдер, бул эле медициналык илимдер жана ошондой эле менталдык багытта билим алууга арналыш керек. Сонун. Анан жогоруда айтып жатты деги эле балдардын ушул телефондон алыстаткандан, андан тышкары үй бүлө маселесинде дагы азыркы учурда биздин жаш бөөктөрүбүздүн баягы телефонго көбүрөөк көңүл буруусу көп көйгөй жаратып келет эмеспи? Сиздин үй бүлөдө Нуркыз айым кандай эне? Негизи азыркы мезгилдерде биз дүйнөлүк нерсеге ыктап, дүйнөлүк баалуулуктарга карап, ойго кой мотивация, ойго кой ментальный, ойго кой нумерология деген нерселерге ыктап аткандан улам, бул деле изденүү, бул деле табигый нерсе, адамзаттын аң сезиминин өнүгүүнүн эволюциялык түрү. Кечегиден бүгүн башкачараак болуш керек. Аллах Таала ошол миссия менен жараткан жана жоопкерчилигибиз. Бирок ошого карабастан бир аз консерваторраак, улуттук наркка көбүрөөк басым жасаган, анан бир колунда конфети, бир колунда кичине жазалай турган, камчылай турган камчысы бар энелерге кирем. Кээде кыздарым айтып калат, апа сиздей апа болсо балким бизге сонун эле кайнене туш келет болуш керек депчи. Себеби мен өзүм апам аябай мындай талапчыл, кой мындай болуп урушпайт. Аябай боорукер, ушундай, бирок ошого карабастан аял киши мындай болуш керек, күйөөсүн мындай кылыш керек, үй бүлөдө мындай болуш керек, акылдуу болууга милдеттүүсүңөр, сабырсыз болсоңор мен уялам деген талаптарды койгон үчүн биз күлүп калабыз да, сизге караганда кайненелерибиз бизге карамдуу депчи. Анын талабы күч болгондуктан бул чындык, бул бар. Бирок бир нерсе, балдарым өлгү боло турган нерсе, менин жүрүм, турумум, айткан сөзүмө караганда көбүрөөк таасир эте турган болсо, анда мен баш ийүүнү билем. Менин атама, мен кайната кайненеме ашкере күйөөмө аябай баш ийген, итаат кылган, анын чечимин урматтаган, ошого ыңгайланышууга аракетке кылган, үй бүлөлүк мыйзамдарды урматтаган адам болгондугумдан, апам ушундай кылса да бизге деле ушул нерсе жазылган деген мисалды көрсөтө алам. Эң сонун. Анан негизи эле айтып калбадыңызбы, апам талапты койгон инсан депчи. Негизи азыркы учурда дагы эң бир көйгөйлөрдүн бири болгон бул келин менен кайнененин ортосундагы мамиле. Деги эле келин кандай болуш керек, ал эми кайнене кандай болуш керек? Экөөнүн ортосундагы мамилени кандай болгондо баягы тынчтык жолу менен, ынтымак менен чечсе болот? Дүйнөдө канчалаган психологдор жүрөктүн тынчтыгын табууну изилдейт. Адамдардын баардыгы өзүнүн мындай бактылуулугу үчүн өтө көп аракет, каражат жумшашат. Бирок негедир баарыныкы ойдогудай чыкпайт. Бактылууларга караганда бактысыздар көбүрөөк, ийгиликтүүгөлөргө караганда ийгиликсиздер көбүрөөктөй сезилет. Бул оңтөн алып караганда бактылуу болуунун, сонун келин болуунун, сонун кайнене болуунун, сонун аял болуунун мындай моңкайган, каңкайган ар бир адамга момундай жарай турган эрежеси жок. Ошон үчүн Кудай Таала бизге бул дүйнөгө келгенде акыл эс, сезим, көрсүн деп көз, талдасын деп мээ, анан кечирсин деп жүрөк, дагы аракет кылсын, ошого буту колун жумшасын деп 12 мүчөбүздү 6 саныбызды берген да.
Ошол өңүттөн алып караганда бизде дайыма тандоо мүмкүнчүлүгү бар. Бирок бир нерсени моюнга алышыбыз керек. Адам үй бүлөлүк мамилелерди, үй бүлө бул кичинекей мамлекет да. Деги эле мамлекетте коомдук мамилелерди туура болуш үчүн, өкүнүп калбас үчүн жана өзүнүн кайсы бир деңгээлде ийгилигин жаратыш үчүн адам укугу менен катар милдетин аябай жакшы билиш керек. Укук менен милдетти бирдей билген киши эркин жашай алат. Бизде эркиндик десе каалаганым кылам, хаосту түшүнөт, же максатсыз жашоону түшүнөт. Эркиндик бул мыйзамды сактоодагы эч кимден коркпой жаша деген ушул эркиндик. Мен көчөдө машина айдап бараткан болсом, мен эрежени бузбасам, коопсуздук курум тагылган болсо, айдоочулук бөлүгүм жанында, паспортум турат, машинемдин салыгы төлөлгөн, бар жогу жайында боло турган болсо, мен жол кайгыл кызматкери чагызып чырашып атам, коркпойм мен. Мен эркин жүрөм. Себеби мен сактап атам. Ошол сыяктуу үй бүлөлүк мамилелерде келин, кайнене укугу менен катар милдеттерин билиш керек. Бизде Кыргыз Республикасынын башкы мыйзамында, Конституцияда айтылат. Улууга урмат, кичүүгө ызат деп. Андай өңүттөн алып караганда келин кыңкаюусуз кайненени угуп урматтаганы дурус, кайнене кадыр өзүнүн сыйын билип ызаттаганы милдеттүү. Ошондо гана алака болот. Баары эле мен дей бергенде. Мисалы мына биздин мамлекеттин жоопкерчиликке эң жогорку чеги бул президент деп аталат. Президентке баш ийебиз. Баарыбыз президент болгубуз келет. Балаң президент болсун деп бирөө бата берген болсо, президент болуп калгандай уканабыз. Ал өңүттөн алып караганда, президент бийликтин ээси эл жана эл шайлай турган болгон соң, биз тарынсак, биз митинг кылсак, биз өкүнсөк, биз сунуштасак, биз талап койсок, бизди угуп атат. Үй бүлөлүк мамилелерде дагы ушундай болуш керек. Келин баары бир күчүү болгон соң, бир аз ийилүүгө милдеттүү. Эне атага бала ийилет да. Устатка, кайнене келинге устат болуп түшөт. Турмушта кантип мамиле күтүүнү, ошол үйдүн кантип күтүүнү, бала күтүүнү үйрөтүп аткан соң, устатка баш ийүү адебин дагы кайненеге көрсөтүш керек. Бирок ошол эле мезгилде кайнена ой мен бир мезгилде кыйналдым эле. Келин келсе мен көргөндү көрсөтөйүн дегени бул билимсиздик болуп калат. Эң сонун ошол деги эле кайнене менен келиндин ортосунда баягы баласы дагы ортого түшүп калган учурлар болот да. Биздин көрүп жүргөнүбүз боюнча апасына тарта албай же өзүнүн келинчегине тарта албай. Мына ушул учурда келин деги эле күйөөсүнө кандай мамиле кылыш керек? Күйөөсүнө кандай мамиле кылып баягы өзүнүн сүйүүсүн тартуулай алат, балдарына өзүнүн мээримин тартуулай алат? Келин ушул жерде жашоонун мыйзамын, биз 3 мыйзам менен жашайбыз. Биринчиси жашообуздун кодекс, то есть кыргыз болуунун мыйзамы. Экинчиси бул конституция. Бизде кагазда жазылган, бузбашыбыз керек болгон, бузса административ жана уголовный деп коет, жоопкерчиликке тартыла турган мыйзам. Үчүнчүсү традициялуу көпчүлүк эл кабыл алган дин боюнча. Ошол өңүттөн алып караганда уул бала эненин астында аны багууга жана кам көрүүгө милдеттүү экендигин келин турмушка чыгып атканда кабыл алыш керек. Мен баратам, ооба мени сүйдү, мен анын үчүн баратам, бирок анын сүйүүсү, анын баалуулуктары кымбат. Себеби мен күйөөгө тийгенде эле мен апамы унутуп, четке чийип, күйөөм эле болсун деп койгон жокмун. Менин апама болгон сүйүүм менен урматымы, жоопкерчилигим эч ким алып койгон жок да. Ошондуктан мен эле кара, апаң эле дей бересиңби дебестен түшүнүшүбүз керек. Күйөө бизден караганда дагы энесин урматтоого, угууга моралдык жактан мыйзам, дин боюнча чоңураак милдеттүү. Демек, аны угуп аткан болсо, анын кабылууларын сыйлоону үйрөтүш керек. Мен түшүнөм, бир үй менен бир үйдүн эч качан маданияты, тарбиясы, мыйзамы окшошпойт. Анан бир үйдөн бир үйгө барганда маданияттар кагылышат. Ошол кагылышканда кемеңгер болуп, акылдуураак болуп, жол көрсөтө турган кайнене болсо, үйрөнүп, кабыл алуу, ийилүү миссиясы көбүрөөк келинге берилиш керек. Ошондуктан бир нерсени кабыл алганда аял кишиде мени сүйөт, мени аял катары. Бирок анын турмушунда менден башка апасы, ата-энеси, бир туугандары бар. Мен да бала чоңойтам, баламдын келечекте үйлөнгөндөн кийин мага болгон сүйүүсү өчпөш керек деген. Традициялуу, туура, мындай акыл эске салынган, прагматикалык ой жүгүртүүсү болгондо, анда күйөөнү апаң эле кое бересиң, анан мамин сыночек, ой, буй дебей эле барынча кабыл алууну үйрөтөт. Мисалы, биздин апабыз деле 10 баласы болсо, неге бир эле баласын сүйүш керек? Онуна бирдей сүйөт.
кээде ушундай болот, күчтүүрөөгүн. Сен эчтеке болбойсуң ай, мынау ооруп атат, могу алсызыраак, могу арыгыраак, могу каражаты жогураак ушуга бер дей берет. Бул адилетсиздик эмес, бул кайрылуу. Күйөө дагы кээде апам базардан кайтып калды, апам картайып калды, келинчегим жанында. Ал мени түшүнөт, анын энергиясы бүтүн. Кечкурун спальняга киргенде мен дагы сооротуп коем деп адепке салып апасына тарапкан болгон болсо, анда жеке калганда рас болуптур дей бериш бул. Бер эле болгондо маданиятсыздык, ар эле болгондо билимсиздик. Анан деги эле айтсаңыз ошол айымдардын жана ошондой эле өзүбүз каалаган айым болуш үчүн, өзүбүздүн максатыбызга жетиш үчүн кандай өзгөрүүлөрдөн башташыбыз керек? Деги эле айымбы, адамбы максатка жетиш үчүн биринчи ниетти оңдош керек. Ниет бул жөн эле башта ой. Бирок секундтасын адамдын башына 3000дей ой келе турган болгон соң, жөн эле ой эмес, бул биздин жашообуздун каякка бара тургандыгыбыздын эртеңибиздин компасы боло турган ой. Ошол ниетти оңдогондо анан максатыбыз оңолот. Эгерде мен аябай бардар болоюн, бегим айдан ийгиликтүү болуш үчүн. Мен өтө эле ийгиликтүү бай болоюн, кошуналарым баары мага суктансын деген ниет менен максат кое турган болсом, анда менин байлыгым болбошу мүмкүн, жана келечеги болбойт. Эгерде мен бардар болоюн, берешем болуш үчүн. Мен бардар болоюн, максатыма жетиш үчүн. Мен бардар болоюн, байкалып жана байкалбай алган билимимдин жана тапкан кирешемдин садагасын башкаларга бериш үчүн деген ниет менен болгондо, кудайакы бул максат ишке ашат. Ошол сыяктуу максатты коюуда адам биринчи ниетин оңдош керек. Экинчиси максат деп эле ниетти оңдоп коюп эле жата берсе болбойт, тынымсыз аракет. Аракет жөн эле ойл-тоого, бултоого жүгүрө берсең эле сен ажыга жетип калбайсың. План менен болуш керек. Планды түзгөнгө кадимкидей өзүн тааныш керек. Мен эртең ушул жумада мен 25 китеп окумай болдум десең, окуң болсо сенин, келин болсоң, балаң болсо үлгүрбөйсүң. Сен мүмкүнчүлүгүң карап 5 китеп дешиң мүмкүн. Ошол өңүттөн алып караганда план түзүү жана убакытты бөлүштүрүү аркылуу максатка жетүү. Анан эң башкысы Кудай берген мүмкүнчүлүк менен мен жете алам деп ишенүү биздин максатыбызга жакындаткандардан болот эле. Жол картасы болот. Эң сонунан ошол деги эле айымдарга убакытты туура бөлүүдөн да атпайсызбы? Сиз өзүңүз убакытты кандай пайдаланасыз? Убакытты кандай бөлөсүз баарына жетишкенге? Бизде ушундай бир окутууларда мен өзүм сабактарымда бар, акылдуу диета деген курсумда бар, үй бүлө академиясынын сабактарында бар. Биз 24-тү 48 кылуу, 24 саатты 48 катары пайдалануу деген атайын сабактарды өтөбүз. Ал эки ишти бир мезгилде аткаруу. Дене көнүгүүгө упражнение жасап, көнүгүү жасап аткан боюнча подкаст угуп билим алуу, бүгүнкү китеп окуган боюнча. Балаңа тапшырма аткартып аткан боюнча дене көнүгүүң жасоо. Же кирип кетип атып, ботинкаңы эки жакка чечип коюп, кийимдериң эки жакка ийилип, анан кайра ийилбей эле 9 секунд эрежеси. Эшиктен кирип, үстүңдөгү пальтоңду чечип, ыргытканда караганда, дароо чечип силкеп туруп, жанагы илгичке илгенге 9 секунд гана артык убакыт кетет. Ошол өңүттөн. Эч качан эшиктен киргенден кийин мен бүгүнкү иш-чарага барып келген туфлим эки жакта карап момтуп калбайт. Мен көтөргөнчө кирип ордуна коем. Себеби мен кайра ошол нерсеге кайрылбашым керек. Туруп, эки жакка барып, тырманып, эртең мен эки жакка кайра төшөгүн жыйгандан көрө турганча эле кагып турган 9 секунд эртерээк болот. Бирок ийгилик болот. Менин ийгиликке жетүүгө кылган мотивация бул апамын сөзү. Жашоодо кредо болуп калды. Кай бири ошону менен тепкилейт мени, кай бири ошону менен тааныйт. Эрте менен туруп, жаткан төшөгүн жыйбай. Жана ошондой эле ичкен кружкасын, пиаласын жуубай эшикке чыккан аял көчөдөн ийгилик менен бир бакыт издебей эле койсун деп айткан сөзүм бар. Мен ону ким бирөө тепкилесе деле кайра кайталай берем. Себеби чындык. Ушул убакка чейин Кудайдын кулагыбасын дагы берүүчү Кудай Таала мен эрте менен туруп, түнү менен балам уктабай чыгабы, 6-да эфирге барамбы, ооз жабамбы, командировкага баратамбы, жаткан төшөгүмү жыйбай, кийимими илбей, жана ичкен чайымды жыйнабай көчөгө чыга элекмин. Эшиктен кайра келгенимде менин маанайым жакшы болуш керек. Чачылган үйгө кирбешим керек. Качан болсо көчөдөн көргөн адамды үйгө жетелеп келгенде мен уялбашым керек.
Анан ошол сиздин үйдөгү талаптарыңызга дегеле балдарыңызга дагы атайын бир койгон талаптарыңыз барбы? Силер дагы 9 секундтаны мынча сакташыңар керек деп. Ооба. Түшүндүрөм, бир айтам, эки айтам. Эгерде балдар биз каалагандай болуп калганда, анда бир эненин 9 баласы окшош болмок мүнөзү. Бардыгы отурса отурмак, тур десе турмак. Биз каалагандай болбойт. Биз ага чексиз курбандык, эмгек, аракет салабыз. Тарбия процесс деген ошол. Ошон үчүн түрктөрдө бала тарбиялоо ташты кемирген кетет дейт. Ташты жөн эле кырс десең сынып калбайт. Ошо сенин тишиң жешилет, анан акыры ал кетилет да. Ошол сыяктуу айтып дейбиз. Бирок мен ошол бир канча бөлмөлүү 2 кабат үйдө турсам, ошодон апа, могу буюм каер десе мен ордумда туруп айта алам. Паланча бөлмөнүн шкафынын 2-чи полкасында барсаң, ошол жерде турат деп айта алам. И ошол нерсени балдарыман талап кылам. Эки эле нерсе. Чай ичип бүткөндөн жайылып отурганга убакыт жок бизде. Балдарым, силер отура бергиле, мен могу жерлерди жууп ийин дегенде эле туруп жыйнай башташат. Мен көбүнчө какшыктап айтам, анан ошого көнүшкөн. Экинчиси, бирөөнүн кийими ташталып калган болсо 9 секунд. 9 секунд дегенимде бардыгы чыгып кийимдерин издеп жайына коюшат. Кудайга шүгүр, атыжа жаман эмес. Мындай кээ бир кишилердин шкафтарын ачса, кийимдери кулап түшүп кетет го балдарыныкы. Жок, биздики жакшы эле. Кээде сиңдерим келип тамашалап калат, неме дүкөндөгүдөй турат го депчи. Ал эмгек, кээде алар кылбай койсо мен жасайм. Ошол аркылуу бир ошо адат болсо экен, жеке жашоосун порядкалаганга үйрөнсө экен, качандыр бир алардын жашоосунда мен жок болом. Жеке өздөрү чечим алат жана жоопкерчилик алат. Ошого болгон салым болсун деп, илим, билим, бул дүйнөлүк илим, диний илим менен катар адаттар, көндүмдөргө да үйрөтүп атабыз. Талап бар. Мени көңүлүм алыш үчүн ар бир буюмун ордуна коюу менен жашоосун жана режим убактысы менен жашаган кубандыра тургандыгын балдарым билет. Балдарым, силер кичинекейсиңер, азыр мага белек бербегиле, акча бербегиле, мынтпегиле, илимдүү болгула, бири-бириңерди сүйгүлө, пендеге пайдалуу болгула, бүгүнкү күнүңөр кечегиден көрө өнүккөндүктүн белгиси болсун. Анан тартип деп айтам да. Анан кээде апам урушат, бир аз мындай чачылып деле отурбайбы депчи. Анан Кудайгадын кулагы кубансын, мен 5 балалуу энемин. Чачылабыз. Бирок жыйналышат, өздөрү бөлмөсүн, график, дежурство менен кылышат. Эң дегеле ошол азыркы 5 баланын энесимин деп калдыңыз. Уулдарыңыздын, кыздарыңыздын арасынан сиздин жолуңузду жолдоп, журналист болом же алып баруучу болом деген уул кыздарыңыз барбы? Жок. Ашкере кыздарымдын арасынан тегеле журналист болом дегенин көрбөдүм. Айрыкча мен баягы депутаттыкка коюп, жүгүрүп, күн кечтеп кетет, акча чачып үй албасаң, ар кимдин эшигин кагасың, ыраазычылык издейсиң, жолугушуп сүйлөйсүң. Кээде кеч келип калганда апа кийинки жолу депутаттыкка койбой эле койбойсузбу дегендерди айтышат. Бирок апа сиздей күчтүү болгубуз келет. Апа сиз ар бир проблемадан эмне кылам деп кайгырган убактыңыз жок. Чечүүнүн жолуна фокус жасайсыз, ушуну үйрөнгүбүз келет деп айтышат. Бирок менин оюмда, менин жолуму жолдоп, журналист болгусу келгенин көргөн жокмун. Бирок уулдарым, кичине уулум, апа мен сиз сыяктуу баягы коомчулук менен алектенген байма-бай, анан юрист, ушундай саясатта болгум келет дейт. Бизде балага кесип тандоодо мен кезинде акча болбой окубай калгам, сен дипломат болосуң, сен врач болосуң деп эле чечим чыгара беребиз го. Ошондой эмес, эркиндик. Мисалы биз чоң уулубуздун врач болушун кааладык эле, ал тандаган жок. Чоң кызыбыз каалады, врач болом деп, биз аны чечтик. Негизи ошол эми Кудай кайсы кесипте, кайсыл чөйрөдө болсо дагы ыйманын бүтүн, түз жолдо жүргөн, өмүрлөрүн узун, ден соолугун бекем ар бир аялдын баласын катарында менин балдарымы дагы анан коомго зыяны тийбеген пайдалуу инсандардан кылса экен. Эң бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатыптыр. Сизге эркин микрофон берели, кыргыз элине болгон куттуктоолоруңуз, каалоо тилектериңиз болсун. Мен кайсыл эфирге барбайын, биринчи айтам да, адам бактылуу болуш үчүн ушу бар турган, азыр турган точкасын сезиш керек депчи. Бейсеп шүгүрлөр, ушундай бир эркин, кен байлыгы кенен, тандоо укугу бар, кааласаң чыгып президентти сындай ала турган, кааласаң чыгып телевидениядан зер-зеберине жеткирет депутаттарды сөгүп сөздөй ала турган, мугалимибизди сынай ала турган коомдо жашайбыз, ошонубуз кут болсун. Биз качанга чейин сурап, ой, бизди өзгөрт, анан кайсы Япония жардам берет экен деп жашагым келбейт. Биздин илимдүү, билимдүү балдар келечекте
койка, жайка деген сыяктуу, Аравиядан жардам келиптир деген сыяктуу, Кыргызстандан жардам келиптир деп биздин илимпоз, билимдүү балдар дүйнөгө жардам беришен колдордон болушун каалайм. Чек арабыз бекем болсун, ынтымагыбыз бузулбасын. Элибиз аман, анан биздин жоопкерчиликти алган жетекчилерибиз да илимдүү, билимдүү, уймандуу болсом дейм, себеби аларга көп жоопкерчилик берилген. Алар жаңылууга акысы жок, анткени мамлекет бизге ата-бабабыздан калган аманат. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдө жакшылык болсун. Анан ушул бир жакшы эфирин берген, жакшылыкка себепкер болгон, качан болсо ыйлаган адамдын көз жашын арчыганга, кыйналгандын колуна таяк болгонго аракет кылып келген 7 каналдын да жамаатына ыраазычылык жана береке каалайлы. Сизге дагы алтында болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ар дайым кыргыз айымдарынын дегеле кыргыз үй бүлөсүнө болгон өзүңүздүн жакшы бир билимиңизди берип жүрө бериңиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй бүгүн биздин куттуу студиябызда Асылзат айымдар коомунун төрайымы, филология илимдеринин кандидаты, журналист, коомдук ишмер Нургыз Кадырбек кызы болду. Сиздер менен алып баруучу мен Махабат Талантбекова. Эгерде биздин Жолдуз Тайм YouTube каналыбызга каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталыңыздар. Мына ушундай кызыктуу маалыматтарды өзүңүздөргө бир аз да болсо ала аласыздар деген терең ишеничтебиз. Сөзсүз түрдө андыктан катталып, ой пикир сунуштарыңыздарды жазганды унутпаңыздар. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.